Менин атым Айтолкун. 3 балам бар. Кореяда иштейм. Күйөөм экөөбүз сүйлөшүп жүрүп эле чоң сүйүн артынан үйлөнгөнбүз. Мен ойлочумун, дүйнөдө менден өткөн бактылуу аял жок деп. Себеби аялдын бакыты үчүн үй бүлө биринчи орунда турат да. Бирок 3 балам төрөгөндөн кийин күйөөмдүн мага болгон мамилеси бузулду. Ал мени мурдагыдай эркелетпей калды. Мени менен ойнобой калды. Бирок мен мунун себебин билчүмүн. Себеби баланы төрөгөндөн кийин менин денем өзгөрүлүп, төшөктөн кумар албай калгам. Күйөөм деле меники мурдагыдай болбой калды деп нааразы болчу. Көп аялдар төрөгөндөн кийин эле өзгөрүлөт, бул нерсе өтүп кетет деп ойлочумун. Бирок күйөөмдүн мамилеси мага өзгөрүлдү. Мурдагыдан да көп уруша баштады. Анан бир күнү мен күйөөмдү чакырып, эмнеге мындай болуп жатат деп сурасам, ал бардык күнүн мага буруп койду. Мен сени сүйбөйм, мен башка аял алам, бирөө башка чапкандай эле болду. Мен өзүмдү колго алып, ага 1 ай берип, мен баарын тең өзгөртөм десем, ал мага эч нерсе колуңан келбейт, мен баары бир кетем деп болбой туруп алды. Акырында мен көндүрдүм. Ал макулдугун берип, сенин 1 эле ай убактың бар деп айтты. Бул сүйлөшүүдөн кийин мен көпкө чейин ойлондум. Убакыттын зымырап өтүп жатканына жиним келди. Анан бир күнү интернетте мен деген жыныстык пластика жөнүндө окуп калдым. Эч кимге айткан жокмун. Корктум албетте. Клиникага бардым. Барып 2 күн жатып, анан чыктым. Мен ойлогондой эле эч кандай оорчулугу жок экен. Андан кийин үйгө келип, күйөөмө жакшынакай эле тамагын берип, чайын берип, жакшы мамиле кылып жүрдүм. Анан жанагы күйөөм айткан күнгө 1 жума калганда мен жасанып, бойлонуп, кечки тамак даярдап, анан жаркылдаган маанай менен күйөөмдү тосуп алдым. Чынын айтсам, күйөөм аябай таң калды. Анан экөөбүз мурдагыдай кыз-жигиттей болуп көпкө чейин сүйлөшүп отурдук. Ошол түнү унутулгус кумарлуу түн болду. Күйөөм экөөбүз биринчи бал никетинде өткөздүк. Анан мен 1 жума өткөндөн кийин сурап атпаймынбы, ажырашайлыкпы деп. Ал болсо алтыным кечирип койчу мени деп жактап. Мен аябай бактылуу болдум. Сүйүндүм. Кайрадан аялдык бактымды тапканга абдан кубандым. Мен аялдарга эмне деп айтмак элем? Өзүңөрдүн жашооңорду өзгөртүү өзүңөрдүн эле колуңарда экен.